Лондондан түз эфирде BBC Кыргыз кызматы, саламатсыздарбы? Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Бул дипломатиянын жеңишиби? Ирандыктар өлкөнүн өзөктүк ишмердиги көзөмөлгө алынып, анын ордуна экономикалык санкциялар жеңилдейт деген келишимге кубанууда. Греция кризисте. Депутаттар финансы жардамынын шарттарын талкуулоодо. Өлкөдө каршылык акциялар жүрүп, бизнестер жабылууда. Аттар менен ойногон поло спорту Индиядагы Чакан Манипур штатынан башталган. Андагы аттар тууралуу атайы баяндама. Ирандыктар өлкөнүн өзөктүк программасы боюнча жетишилген тарыхый келишим натыйжасында экономикалык санкциялар жеңилдейт деп кубанууда. Тегеран атомдук программасынын катуу көзөмөлгө алынышына макул болду. Келишим жалпы аймакка таасир этиши мүмкүн. Сауд Арабиясы Иран экономикалык чектөөлөр жоюлгандан тапчу кирешесин аймакта дүрбөлөң салуу эмес, калктын жашоосун жакшыртуу үчүн колдонушу керек деп эскертти. Бириккен Улуттар уюмунун башкачысы Бан Ки Мун келишимди кубаттап, ал аймактагы тынчтык менен туруктуулукка салым кошот деген үмүтүн билдирди. Жакынкы чыгыш 2011-жылы болгон араб жазынан бери толкундоолор башаламандыкка батты. Ирандын батыш менен жаңы келишими аймактагы абалды өзгөртөөрү бышык, бирок кандай багытта өзгөрөт деген суроо туулат. Иранда улуттук аянтка чыгып АКШ, Израиль же Британия өлсүн деп кыйкыргандар бар. Бул тасма өткөн жума күнү тартылган. Активисттер палестиналыктардын Иерусалимге укугун коргоп митинг өткөрүшкөн. Бирок биз Тегерандын башка өңөтүн көрсөтө кетели. Жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү санкцияларды алып салуу үчүн өзөктүк долбоорду чектөө туура болду деп эсептешет. Санкциялар Ирандын экономикасын 10 жылдан ашык убакыттан бери тушап келген. Мен ирандыкмын. 12 жылдан кийин санкциялар алынат деп кубанып жатам. Иран обочолонуп кала бербей, эми күчтүү өлкөгө айланат. Израиль болсо келишимге каршы чыкты. Өлкөнүн өкмөтү дипломаттар келишимге жакындап калганда бул тасманы жарыяган. Видеодо санкциялар алынса, Иран өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон 3 эсе көп коркунуч жаратат деп айтылат. Бирок BBC Ирандын эл аралык мамилесин өзгөртүп, сабырдуулуктун символуна айланган адам менен эксклюзивдүү маек курду. Ал дипломатиянын маанилүүлүгүнө токтолду. Коркутуудан көрө дипломатия натыйжа берет. 30 жылдан бери Иранды коркутуп келишкен. Бирок 2 жыл дипломатиядан кийин 30 жылга созулган басымтуу талкаланды. 1979-жылы Аятолла Хамейни шахты кулатып, Тегеранга келгенден бери көп өзгөрүүлөр болду. Революция, туткун кризиси жана андан кийинки өзөктүк долбоорунун улам Иран обочолонуп калган. Эми Жавад Зариф да Тегеранга конуп, жаңы түзүлгөн келишим Ирандын дүйнөдөгү ордун калыбына келтирет деп белгилейт. Грек парламенти бүгүн кечке чейин Европа талап кылган реформаларга макул болушу керек. Ошондо гана убада кылынган каражаттар берилет. Ал ортодо эл аралык валюта фонду келишимди катуу сынга алды. Талап кылынган кыскартуулар программасын Греция толук аткарган күндө да кредиторлоруна 10 миллиард евро карыздарын төлөп бере албайт дейт уюм. Жаңы келишимге каршы чыккан активисттер бул Грециянын экономикасын кыйратат деген пикирде. Кредиторлордун басымынан улам референдумда баш тарткан шарттарга аргас макул болушууда. Өлкөдө коомдук транспорт токтоп, бизнестер да жабылууда. Келечек бүдөмүк бойдон. Катаал экономикалык чараларга каршы турган депутаттар бүгүн келишимди колдошу абзел. Сунуштарга ылайык өлкөдө пенсия реформалары жүрүп жана салык да көтөрүлөт. Бирок айрым коалициянын өкүлдөрү келишимди бекитип бербейбиз деп айтышты. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас оппозициядан колдоо табам деп турат. Мен өзүм канаттанбасам да, шарттардын баары туура деп эсептебесем да, аргасыз кол коюп жаткан документ үчүн жоопкерчиликти алам. Айрым кредиторлор да Грециянын келишимди аткараарынан күмөн санайт. Ал ортодо өлкөдө жаңы келишим кызуу талкууланып жатат. Жергиликтүү радио уктурууга тургундар тынымсыз чалып пикирлерин билдиришүүдө. Алардын көбү келечекке чоочулап турган кези.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Германиянын соту Освенцим концлагеринде сакчы болуп иштеген кишини бери дегенде 300 000 евреди өлтүрүүдө курал болгон деп 4 жыл абакка кести. Освенцимдин бухгалтери атыкан 94 жаштагы Оскар Гренинг туткундардан тартып алынган буюмдарды санап чыгуу милдетин аткарган. Ал моралдык күнөөсү бар экендигин моюнга алды. Жапонияда парламенттин комитети өлкөнүн чет жерлердеги аскердик кийлигишүүсүн күчөткөн мыйзам долбоорун жактады. Өлкөнүн оңчул премьер-министри Шинзо Абе аскер күчтөрүнүн таасирин кеңейтүү, Кытайдын кубаты өскөнүн эске алуу жана аймактагы коопсуздукту камсыздоо үчүн зарыл деди. Йеменин түштүгүндө Сауд Арабия баш болгон коалициянын аба чабуулдарына таянган жергиликтүү согушкерлер хусит козголоңчуларын артка сүрүп жатканы кабарланууда. Жаңы чабуул хуситтерди Аден шаарынан сүрүп чыгаруу максатын көздөйт. Хуситтер март айында президент Хадини бозгунчулукка айдагандан бери кармаш жүрүп келатат. Поло спортун королдордун оюну деп келишет. Ал өзгөчө Европада жана Аргентинада кеңири тараган. Бирок бул оюн Индиянын чакан Манипур штатынан башталган. Бул жакта поло ойногондор көп, анткени аттар дагы ошого ылайыктуу. Кезектеги баяндама ошол сейрек аттар тууралуу. Манипур аймагындагы понилерге бир нече ырлар багытталган. Индиялыктар понилерин, кыргыздар жылкыларын аздектегенде эле кадырлашат. Кылымдар бою жергиликтүү калк понилерди Сагол Кангзей аттуу оюнга колдонуп келген. Манипур понилери жарым жапайы жана Индиядагы 5 башка жылкы түрүнүн бири. Понилер назик көрүнгөнү менен алар эч чаалыкпаган жана бат жүгүргөн жаныбарлар. Импхал шаарында жергиликтүү 2 команда күч сынашууда. Сагол Кангзей же поло оюндун Манипурда күйөрмандары көп. Кызык жери аймакта бул оюнду көргөндөрдүн саны крикеттен да ашат. Бир нече жыл мурун эле миңдеген понилер Манипурдун саздуу жайлоолорунда оттоп жүрчү эле. Учурда алардын саны 500гө жетпей калды. Манипур понилери жапайы болгондуктан аларга жайлоолор керек. Бүгүнкү күндө жер тартыш болуп, жергиликтүү калк мындай аймактарга уйгурууда. Ал себептен Манипур понилери аргасыз таштандылардын арасынан тамак издеп калышты. Жаныбарлар көп учурда желин баштык жеп алып, өлүп калышат. Учурда жаныбарларды коргоп калыш үчүн өкмөт ар түрдүү кадамдарга барып жатат. Бирок бийлик жаратылышты коргоп калбаса, дагы бир сырдуу жаныбар тукум курут коркунучуна кептелиши мүмкүн. Полодон футболго өтөлү Арсеналдагы Алексис Санчес Англия премьер-лигасынын алгачкы оюнуна чейин командада болбойт. Тренери Арсен Венгер билдиргендей, Чилинин Америка кубогунда жеңишке жетишине көмөк берген Санчес бир аз тыныгуу алышы зарыл. Өткөндө сезондо Санчес премьер-лигада 3-чү турган Арсенал үчүн 25 гол киргизген. 15 июлда Рио-де-Жанейрода волейбол боюнча эркектер арасындагы 2015 жылкы дүйнөлүк чемпионат башталат. Бул окуя 16 жылкы жайкы Олимпиада оюндарына карата даярдыктын сынагы катары каралууда. Чемпионатка учурдагы чемпион Польша, ошондой эле АКШ, Италия, Бразилия, Франция жана Сербия катышат. Велоспортто британдык атлет Крис Фрум Тур де Франс чемпионатында алдыра келатканы айтылууда. Ал жарыштын 11-чи стадиясында дээрлик 3 мүнөт алдыра келатат. Бүгүнкү 188 километрлик жарыш Пиреней тоолорунда өтүүдө. Алдыра жарыштын дагы 10 стадиясы бар. Жаңылыктардын соңунда чукул кырдалга туш келген жеңил учактын шашылыш конгонун көрсөтөлү. Нью-Джерсиде учактын майы түгөнүп калып, ал кан жолдо конууга туура келген. Ырас жолдо бараткан унаалар менен кагылышкан жок. Жергиликтүү өкүлдөр билдиргендей, учакта 5 киши арасында парашют колдонууга машыгып жаткан окуучулар дагы болгон. Эч ким жабыркаган жок. Учкуч тажрыйбалуу болсо керек. Биздин интернет сайтыбыздан дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы кесарева операциясы менен төрөгөн аялдар көбөйүп жатканы тууралуу баяндаманы таба аласыздар. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Акчылпон Койчуева болдум. Саламатта болуңуздар.